Жолугушуа кечиңиздер менен ардактуу көрөрманым, кайрадан эфирде КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында кош келиңиздер теледолбоору старт алды. Улуттун уюткусу болгон үй бүлө баалуулуктарын ар дайым биринчи орунга койгон кош келиңиздер теледолбоору ар бириңиздерге каалгабызды ачууга даярбыз. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева. Биз менен чогуу болуңуздар. Ал эми көрөрманым, бул жумадагы каармандарыбыз кайсыл үй бүлөнүн ички саясатын, сырын, баалуулуктарын ачайлы деп атасыздар деп суроо берген болсоңуздар, тезинен сиздерге айтууга даярбыз. Бул жубайлар бир гана сахнада эмес, үй бүлөдө дагы бактылуу ата эне. Эки уул, бир кыздын бактылуу апасы жана атасы. Чыгармачылыкта, телевидениеда, ырда Айтор бири-бирин колдоп, өйдөдө өбөк ылдыйда жүлөп болгон Дөөлөтбаковдордун үй бүлөсү тууралуу кеп кылмакчыбыз. Анда эмесе Самат Дөөлөтбаков жана Аида Дөөлөтбакованы чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Кош келиңиздер. Рахмат. Сиздерди студиябыздан көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Кандай келип алдыңыздар? Маанайыңыздар кандай? Маанай баганда сонун, негизи ушундай баягы чоң кенен форматта үй бүлөбүз тууралуу эфир болуп аткандыктан биз бүгүн бир гана позитивдүү маанай менен келдик силерге. Айдайым, сиздин маанайыңыз кандай? Настроение замечательное, предпраздничное. Спасибо большое, что пригласили. Аябай кубанычтабыз. Анда эмесе тезинен сиздердин сырыңыздарды билүүгө даярбыз. Жүрүңүздөр, төргө узатып коеюн сиздерди. Кош келиңиздер долбооруна кош келиңиздер. Ары бекем, ары ийгиликтүү үй бүлө деп Самат мырза менен Аида Дөөлөтбаковдордун кичи мамлекетин айтсак аша чаппайбыз. Анда сүйүү баянын башкы каармандары менен жакыныраак таанышып алалы. Үй бүлө атасы Самат Дөөлөтбаков 1984 жылдын 2 февралында жарык дүйнөгө келген. Жылдызы Суугуйду. Жеңебиз Аида Дөөлөтбакова туулган жылы 1988 жылы ноябрдын 1. Жылдызы Чаян. Жолдошу өмүрлүк жарынын ачык айрым мүнөзүн эл менен тез тил табышып, ичинде кири жок деп баалайт. Алгач түгөлөр жаштыктын шарапатын тартып жүргөн кезинде, адегенде магистратурада окуп жүрүп арзуу ырахатнама алышкан. Ошондон тарта сүйүүгүчү эки адамдын бири-бирине жипсиз байлайт да, андан бери үй бүлө кеңейип, 3 балалуу болушкан. Атасынын эркеси Тун кызы акылдуу, назик, сүйкүмдүү Аэлина азыр 12 жашта. 6 класста окуйт. Ортончусу Чыңгыз шок жигит. 2012 жылдын 12 айында 12-си күнү туулган үчүн Айтылуу Айтматов атабыздан болсун деп ысымы Чыңгыз деп коюлган. Ал эми үй бүлөнүн эркеси кичине Саджанга 8 ай болуп калды. Жакын аралыкта Дөөлөтбаковдордун пландарына токтолсок, ушул жай үй бүлөнүн кеңжеси Саджандын сүнөт тоюн өткөрүү дешет, аял күйөөсү. Анан чек аралар ачылса, сөзсүз саякаттоону улантышат. Айтор бактылуу үй бүлөгө суктанып да, сүйүнүп да бүтүүгө болбос көрүнөт. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Остор дүкөндөр тармагында Tecno жана Realme смартфондоруна 10% кэшбэк. Стилдүү, тез иштеген Tecno жана Realme смартфондору нарк менен сапаттын мыкты шайкештиги. Ал эми кэшбэк пайдалуу. Өзүң танда. Смартфондун баасынын 10%-ын кайтарып беребиз. Же бул суммага аксессуарларды белек кылабыз. Смартфон үчүн Осторго. Анда эмесе программабызды баштайлы. Эми бул үй бүлө тууралуу мен эч нерсе дей албайм. Анткени өздөрү ичиндеги саясатын, ичиндеги маани маңызын Самат мырза президент катары ким колдоп келди сизди бүгүн мен байкап турам. Үй бүлөңүздөр экен. Ким жакындан тааныштыра кетпейсизби? Чоң рахмат. Анда эмесе алгач ушул ата энебизден баштайлы. Төрүбүздө ошо ата энеси отурат. Атам Дөөлөтбаков Желдин Акылбекович. Кош келипсиз. Рахмат. Өзү чоң кеминин улуну. Уруу Сарбагыш деп коеюнчу. Атабыз ошол көп жыл инженер программист болуп иштеген. Азырынча ошо үй бүлөбүздүн чакан бизнестери бар, ошо финансылык жаатта иштешет. Ишелип атабыз менен аябай сыймыктанабыз. Менин рол модел деп коет англисче. Мен ар дайым умтулуп өзүмө үлгү көргөн ошо адам ушул адам. Кош келипсиз. Жанында ошол супсулуу болгон, эч качан баягы картайбаган эң сулуу айымыбыз бул апабыз. Кош келиңиз. Рахмат.
Нурбаева Айнагүл Жолдошевна апабыз таластык. Муну айтып өтпөсөк болбойт. Жакшы туура айттыңыз да, мен өзүмө жазып алайын. Жазып алыңыз. Апабыз өмүр бою главбух болуп иштеп келген. Ошол азыр ошо атабыз экөө чогуу ошол иштешет, ошол үй бүлөлүк бизнесте. Андыктан апабыз менен да аябай сыймыктанабыз, жакшы көрөбүз. Ошо эң мээримдүү апабыз бар. Рахмат. Андан кийин мынакей эми Гүлнөр эжекебизди мен тааныштырбасам да элдин баары таанıyт болуш керек. Ошол биздин үй бүлөсүнүн жакын досу, эжебиз, мындай неформальный өкүл апабыз деп коеюнчу, эми таарынбайсыз Гүлнөр эже. Гүлнөр Сатылган эжекебиз, ошо Кыргыз Республикасынын эл артисти. Ушул билбейм, сахнанын бүт жердин ажары, ханшайымы. Рахмат сизге келгениңиздерге. Андан кийин мынакей жаныбызда отурган менин жакын досум болот, Сатыбалдиев Акчигит деген жигит. Дагы бир жолу айтайын, Акчигит аты. Биздин жакын досубуз, мынакей ойлонуп көрсөк 20 жылдан бери дос экенбиз. Өзү ишкерман, ошол 3 баланын ардактуу атасы деп коеюн. Кош келиңиз. Андан кийин мынакей каршыбызда отурган биздин эң жакшы көргөн өкүл балдарыбыз Санжар жана Наристе Мыкыевтар. Булар эми Санжар менен Наристени элдин баары, Кыргызстандын баары тааныйт. Андыктан биз силерди аябай жакшы көрөбүз, урматтайбыз, сыйлайбыз. Кош келиңиздер. Жана бул жерде мынакей биздин карындашыбыз отурат. Бул Перизат Дөөлөтбакова, балким кээ бирөөңөр тааныйсыздар, кескесте ырдап калабыз. Бул биздин үй бүлөбүздүн эң кичүүсү, эң эркеси, эң сулуусу. Кош келипсиз. Анан аягында мынакей өзүмдүн балдарым жөнүндө айтып өтөйүн. Мынакей могул жерде мотурайып мени карап отурган эң сулуу кызым бул менин кызым Аэлина. 12 жашта, азыр ушул Бишкектин бир мектептеринде 6 класста окуйт. Өзү TikTok'ту жана социалдык тармактарды билегенди жакшы көрөт. Жана жанында отурган мынакей аябай скромный жигит, серьезный жигит. Бул деген менин уулум Чыңгыз. Кош келипсиз, Чыңгыз. Балдарыбыз Желденовтар, андыктан Желденов Чыңгыз Саматович 8 жашта, ошол мектептерде 2-класста азыр окуйт. Кош келиңиз. Жаным десем. Ардактуу көрөрманым, мына ушинтип өзүңүздөр байкагандай эле кош келиңиздер теледолбоору старт алды. Анан мен эртеден бери сиздерге чай даярдап койгом. Программабыздын өнөктөшү Smart & Rich компаниясынан атайын бир гана чай эмес, пайдалуу чай дагы. Ошол себептерден апабызга жана атабызга чай сунайын. Ага чейин сиздердин эң алгачкы сүйүү баяныңыздарга кезек берсек, кайсыл жылдары таанышкансыздар, канча жыл болду, таанышуудагы эң алгачкы эле жактырган сапатыңыздар? Айдайым, сиз баштап берсеңиз. В 2005 году, это получается ровно 16 лет тому назад, в фойе университета на магистратуре, я не могла мимо пройти такого замечательного, сияющего, позитивного парня. И на тот момент было судьбой предрешено, что мы окажемся в одной группе, на одном факультете и проучимся вместе 2 года. По истечении этих 2 лет было решено, что мы объединимся и создадим семью. Самат мырза, айта кетсеңиз, эң биринчи жолу эле Айдайымды көргөндө университеттен менин жубайым болуп калат деп ойлодуңузбу? Кайсыл сапаты сизди арбап алды башка кыздардан? Чоң рахмат, жакшы суроо экен. Негизи ушул холдогу окуяны мен аябай жакшы билем да, эсимде бар. Анан төкпөй чачпай айтып бериңизчи. Ары өтөм, бери өтөм, такыр мени карабай койду да. Такыр карабай эле жаңы бир телефон алган, ошону чукулап эле отуруп алды. Анан мындай реакцияны күтпөгөн мен тияка бассам деле карабайт, мындай бассам деле карабайт, эмне болуп кетти деп эле мындай кызыгуум арта баштады деп коеюнчу. Анан ошол убакта эми албетте башкача бир сезимдер пайда болгон, бирок 2 жылдан кийин биз үйлөнө турганыбызды ал дагы мен дагы билбептирбиз да, чын айтсам. Эмне үчүн дегенде башында биз көбүрөөк дос катары, достук мамилебиз башталган. Эми көбүрөөк убакытты чогуу өткөрүп, бири-бирибизге жардам берип, окуудан, башка жерлерден ал убакта экөөбүз тең жашыраак болчубуз. Анан бири-бирибизде мисалы мен деле Айдадан көп нерсени сурачумун. Мындай кылсак кандай болот, тигиндей кылсак кандай болот деп. Бул да менен сурач. Андыктан акырын ошол достук мамилебиз пайда болуп, анан кийин карасак бир аз бири-бирибизге байлана баштаптырбыз. Анан бир аз дагы экөөбүз бир убакта сүйлөшпөй калдык. Ошол жөнүндө айтып бериңиз. Сүйлөшпөй калып, бир күнү келиптир жаныма, кой. Сүйлөшпөй эле турбайлыбы депчи. Мейли дедим, мейли, макул. Деп анан толком деле бир эмесин айткан жок, бир себебин деле айткан жок. Мейли деп мен кала бердим. Анан бир айдан кайра келиптир, эми кой.
кайрадан сүйлөшүп баштайлы депчи. Анан демек сиздердин баягы мамилеңиздерде инициатор айдайым турбайбы сүйлөшөлү? Жок, ооба деп. Эми ошол тарап ошондой кызык болуп калды чындап эле. Мен андан кийин айткам, эмнеге мындай баягы көрсө бул да өзүн текшерип көргөнбү же иши башка жерден бир жигит келип калган билбейм айтып барамсынчы. Өзүнөн сурап көрбөйлүбү кандай дейсиздер? Дагы эле сыр болуп атат ушул нерсеси. Айтып берчи кана. Айдайым, ошол учур эсиңиздеби, эмне себептен сүйлөшпөй туралы деп, кайра бир ай өткөндөн кийин сүйлөшөлү деп. За 15 лет это самая, мне кажется, актуальная тема. Самат ее часто поднимает, его это тревожит. Надеюсь, на этой передаче мы еще раз поставим точки над «и». Нет, на тот момент мне нужно было полностью погрузиться в учебу, с учетом того, что... Ну, это самая популярная версия ответа ее. Но на самом деле не так, да? Абсолютно нет, потому что какая учеба? Какая учеба? Это летом было. Какая учеба? Я готовилась. Потому что мы с тобой вместе учились. Ты о чем вообще? Айдай, мен жооп бербесеңиз болбой калды, келиңиз. Бүгүн өзүңүз айттыңыз, чекит коелу деп, чекит коелчу бир майлуу. Но на самом деле, да, это все равно была подготовка к следующему году учебному. Мне нужно было полностью погрузиться. Вот, правильно, потому что я на самом деле очень хорошо всегда училась, старалась учиться хорошо. И с учетом того, что чувства переполняли мои эмоции, и чтобы не отвлекаться на супруга на тот момент, вот, я полностью дала нам такую перезагрузку. А после того, как все окончилось, естественно, я соскучилась. Кайра барайын деп чечкен турбайсызбы? Жакшы. Анан айтсаңыздар, негизи эле сиздердин үй бүлөңүздөрдө кимиңиздер көбүрөөк кызганчаксыздар? Самат мырзабы, Айдайым, кимиңиздер кызганчаксыздар? Кайсыл сапат? Эми негизи кызгануу сезим болуш керек деп эсептейм. Бирок белгилүү бир деңгээлде экөөбүз тең эле кызганчакпыз негизи, бирок баягы ошол кызгануунун себебин айта алсак, эмнеге мындай болуп калды, баягы эми ар кандай ситуация болуп калат. Экөөбүз тең баягы эл алдында көбүрөөк жүрөбүз, андыктан экөөбүз тең көп адамдар менен таанышпыз. Анан сүйлөшүүлөр болуп калат. Бирибизден сурайсызбы, бул ким эле, бул кандай эле депчи. Ошондо сураганда жообубуз эгерде адекваттуу болуп, эми бирибизди 15 жылдан бери таанып калдык да. Анан кимин кандай сүйлөп атканын, чын айтып атканын, калп айтып атканын сезип коебуз, карап туруп эле. Сезип атабыз, андыктан ошол билинсе эле болду, проблема жок. Негизи кызгануу кызгануу негизи болуш керек деп эсептеймин. Болгону ошо белгилүү бир деңгээлде. Жакшы. Сен айтчы. Айдайым, сизде кызганыч кандай? Ревность – это одни из проявлений чувств, то есть они должны быть. И я не верю тем людям, которые говорят, я не ревнив. Но это же эмоции, это то же самое, что это проявление эмоций. Просто я согласна с тем, что мы оба разумно можем ко всему подойти, можем переспросить, уточнить и прочувствовать. И перепроверить еще. Конечно. 001 бе? Жакшы. Анан сиздерди байкашымча жумушта дагы, үй бүлөдө дагы 24 саат бою бирге чогуу жүргөндөй сезилесиздер да. Анан бири-бириңиздерде мындай тажап кетип, кичине эс алалычы деп. Туптура атасы Айзадайым. Биз ар дайым ошол Аида менин жүрөгүмдө жүрөт да, ошон үчүн ар дайым 24 саат бою мен жанымда деген эсептейм. Ошон үчүн туура эле айтасыз. Тажабайсыз, негизи жүрөктө болгон адамдар тажабайт деп эсептейм да. Сен тажайсыңбы? Эң мыкты жооп болду окшойт. Анда эмесе үй бүлө тууралуу тажрыйба менен бөлүшүү керектелсе, биз албетте сиздердин ата-энеңиздерден арыш алдыга жыла албайбыз. Ошол себептерден ата-энеңиздерге микрофонун узаталы. Кош келипсиздер. Сиздерди студиябыздан көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Анан айта кетсеңиз, негизи эле бул үй бүлөдө Аида айымды кандай келин деп эсептейт элеңиз? Сизге кандай кызмат кылат? Негизи Аида жакшы келин. Анткени орусча жакшы түшүндүрөт да. Сиз орусча жакшы түшүнөт окшойсуз өзүңүз, Мен ошо жумушума себептүү ошо орусчаны жакшы түшүнөт окшойм мен дагы. Англисчени да түшүнөм, бирок англисче сүйлөсө андан да жакшы көрүп каламбы балким. Кайсыл тамагын жакшы көрөсүз Айдайымдын? Аида негизи көп тамак таап келет. Анан кайсынысын анткени тиги
акыркы күндөрү Саматтагы тамак жасап калган да кимиси жакшы жасайт ошону. Кимиси бышырып келгенин билбей эле калат экенсиз да, ошол себептен. Ошондой жак болот. Жакшы. Негизи эле баягы кыргызда ата менен баланын ортосундагы мамиле өзгөчө да. Ата менен тең ул, атадан артык ул, атадан кем ул деп. Эгерде сиз баа бере турган болсоңуз, ушул шкала боюнча Самат мырзага кандай ул деп баа берет элеңиз? Эми атага, конечно, жете элек го. Анан бирок мен жашыма жеткенде ашып түшөбү деп атам негизи. Бул жакшы ба? Демек жакшы ба? Анткени булар өздөрүнүн алдына план койгон негизи 5 балалуу болобуз деп. Азыр мага жетти уже. Эми Кудай бурса дагы жылдар бар, убакыт бар, жетип ашат го деп ойлоп атам да. Жакшы, жакшы. Сизге комплимент болуп кетти окшойт бир чети, Кызыктуу окуялардан эстеп бериңиз анда Самат мырза тууралуу. Ошол мен эмнегедир эстей албай атам да, анткени эркектер ошо жакшы нерсени да, жаман нерсени да унутуп калат. Тез эле унутуп калат. Тез эле да. Анан мен деген азыр просто мындай ойлонуп атам да, азыркы жаштар жана балдарды тиги телефон берип, тентек балдарды, шок балдарды телефон берип алдап коюп атпайбы? Мен ошол кезде компьютер бар эле үйдө, ошо менен алдап койчу окшоймун да буларды. Булар көп ошо тентек мындай сыртка чыгып, мындай көп эмесчкен жок да, мындай шок болуп бир. Компьютерде ойночу ошол учурда эле. Компьютерде ойноп калды окшойт ошо көбүнчө. Мен сизге бир сыр айтып берейинби? Просто биз баягы эркек болгондон кийин жамандыгыбызды эчте эле калтырып койчубуз. Сизге билгизчү эмеспиз. Өзүм компьютерде отуруп көрбөй калчу элем ошону. Сиз көбүрөөк жумушта болуп калдыңыз. Айнагүл апабызга кезек берели. Студиябыздан көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Эң алгачкы күн эсиңиздеби? Тааныштырган Самат мырза, мына ушул сиздин келиниңиз болот, келечектеги деп таанышкан учурда кандай көз карашта болдуңуз? Эсимде, абдан эсимде. Булар мындай болуп калды да, окуу жайым бүтүп элечи. Дипломду защита кылып эле Самат Египетке иштеп келейинчи деп кетти да. Анан жарым жылда иштештиби, жандан көбүрөөк иштештиби. Анан келишти, көрсө экөө чогуу ошол жактан баягы жакшыраак сүйлөшүп, жакшыраак убадаларын баягы бекитишип, үйлөнөбүз деп келишкен. Келгенден кийин эле şu октябрь айлары болчу, по-моему, айт болуп калган болуш керек эле. Учуп келди, келгенден кийин биздин досторубуз айтып калды да, биринчи балаңар окуусун бүтүп кетип калды, дипломду жубайсыңарбы деп, илгери ошондой болчу да. Анан биз дипломду жубалы деп Саматка айтып калдым. Эми сен окууну бүттүң, эми дипломду дос аяш аталарыңарга жооп берип коелу десек, макул деди. Анан стол даярдап, биз анда Токмокто жашачубуз, азыр Бишкекке көчүп келгенбиз. Стол даярдап күтүп атсак эле, эртең менен бир саат 11-лерде го дейм. Иниси Максат, Саматтан кийинки балам звонок этип калды. Мама, Самат байкем үйлөнгөн жатат депчи. Анан кандайчы үйлөнгөн жатат? Учуп келгендерине, по-моему, бир жума боло элек болчу, бир 4-5 күн болгон да. Анан кандайчы үйлөнгөн жатат десем, ошо үйлөнгөн жатат, 1-2 саатта болобуз деп эле телефонду өчүрүп салышты. А мен эмне кыларымды билбей эле тияка чуркайм, бияка чуркайм, анан кошуна эжекелер ишенген жокмун да, эми бул вроде бы 2-3 күн мурда эле сүйлөштү элек, ушундай диплом жубабыз деп стол накрывать этип, буларды күтүп атканбыз да эми Саматты. Анан кийин эле тиги кошуна эжекелерге барып ушундай ой, жакшы турбайбы? Давай жолуңду даярда, майыңды даярда, наныңды даярда деп эле анан ошо менен даярданып калдык. 1-2 сааттан кийин эле чынында эле достору менен келип калышты да. Үйлөнүп баа көп машина менен эле келип калышты. Ошондо келинди Айданы биринчи жолу көрдүм. Биринчи жолу көрүп, өзүм баягы биринчи келиним болгондуктан аябай толкунданып, үйдөн баа жолугумду даярдап турган жаным дарбазадан дары чуркап чыгып кеттирим да. Баягы жолук салам депчи, жолугум менен чуркап кеттирим. Анан кошуна эжекелер айтып, сен кое тур, бияка киргизип анан салбайсыңбы депчи. Ошондой толкундоолор болгон. Анан келинимди ошондо биринчи жолу көргөм. Буюрса андан бери 15 жыл өтүп калыптыр. Жакшы. Анан Самат мырза жөнүндө, бала кез жөнүндө кеп кылалы, кандай тентек беле, Жолош мырза беле, кандай тентектиктерди жасаган, же линейкада бир гана мактоо укчуңуз беле? Жок, Самат чынында эле баягы сабактан булар лицейде окушту да. Лицейди бүттү, абдан жакшы бүттү, красный аттестат менен бүттү. Анан жалаң эле мактоо болчу. Анан бирок кичинекей кезинде чындыгында абдан тентек болчу. Досторубуз айтчу да, ушу балдарыңар чересчур тентек, кезегинде чаап койсоңор болот эле, түртүп койсоңор болот эле депчи.
Анан бирок булар аябай мындай кенен өсүштү дегендей, эркин өсүштү дегендей. Анан мен ошо баламдын бир жоругу аябай эсимен кетпейт өмүрү. Анда мектепке бара элек убагында болчу. Мектепке бара элек болчу. Ошондо өзү бир мындай жай баскан бала эмес болчу, дайыма чуркап жүрчү. Шашып эле азыр кандай ушундай өзү да эмоционально шашкак, ошол убакта да ушундай чарчап эле чуркап эле жүрчү да. Анан бир жолу экөөбүз центрде ушу шаардын ортосунда бассейн бар болчу, ошонун жээгинде экөөбүз гулять этип жүрсөк, бир убакта чуркап келип эле бутумду кучактап калды да. Мама деп элечи, анан мама мен сизге чоңойгондо сонун сөйкө шакектерди көп кылып сатып берем деп ошентти. Анан мен таң калып эле эмне болуп кетти балам деп ошентсем, тиги эжекелерди карасаңыз деп ошентти да. Анан карасам бир оң жакта 3 келин отурган экен, сүйлөшүп, өздөрүн чей салып аткан экен. Анан ошолордун багы сөйкө шакектери көзүнө урунган го дейм. Ошолорду көп көзүнө жакшы көрүндү. Анан мен болсо баягы жөнөкөй жүргөм, гулять этип жүргөнбүз. Анан ошону эстеп эметти окшойт, мен сизге чоңойгондо ушул сөйкө шакектерди көп кылып сатып берем деп. Анан менин оюмча ошол убадасын аткарып жүрөт да болчу. Ошо биринчи жолу эле жана айтпадымбы, окуусун бүтүп, Египетке учуп кеткенде, ошол жактан иштеп, эң биринчи жолку подаркасын ошондо. Студенттен кийин ошол жака бир жарым жылдай иштеп келишти. Абдан жакшы иши кылып, мен өзүмдүн оюмдагыдай, өзүмө жаккандай жакшы украшение алып келиптир да, комплект. Ошондон баштап ал биринчи эле жолу эмес, өзүнүн убадасына турду, бала болсо дагы ошо эсинде калган убадасына турду. Көп эле жолу ошондой подаркаларды кылып жүрөт. Демек, зерек бала болгон турбайбы, кичинекей кезинен тарта, бала болду. Ошонусун аябай эстеп, дайыма көңүлүмдө да ошо абдан ыраазы болом да ушул баламачы. Азаматсыз. Кичинекей кезиңиздеги окуяңыз өтө таасирдүү экен, мен ойлойм. Албетте бул өзгөчө эне үчүн айтып койгон сөз деле баласыныкы белек болот, бирок ошол иш жүзүнө ашыруу бул өтө чоң, андан ашкандагы белек болуш керек деп. Эми бир балаңыз таланттуу болсо бир жөн эле. Кызыңыз дагы кереметтүү ырдайт. Анан кимиңиздер таланттуусуздар, экөөңүздарды тең карап турсам эле скромно отурасыздар. Анан кимиңиздерден чымын чыгып кетет деп карап турсам дагы жок. Кимиңиздерде ырдоо мүмкүнчүлүгү, талант, чыгармачылыкка кимиңиздер жакынсыздар? Эми чындыгында мен жактан го деп ойлойм, эми атабыз таарынбасын. Ушу тайлардан өттү го деп ойлойм да. Себеби дегенде биз 11 тууганбыз, ошо 11 тууганыбыз тең. 10убуз тең ырдайбыз да. Бирок бардыгы артист болуп кеткен жок, конечно. Бирок ырдайбыз десе, үндөрү бар. Анан жаш кезде жакшы эле ырдап жүрчүбүз. Анан уже азыркы возраст уже пенсиядабыз дегендей. Эмне болуп тур? Үн пенсияга чыкпайт да. Үн баары бир бар, Кандай дейсиздер? Бүгүн эксклюзив кылып апаңызга бир кезек берсек. Самат мырза, айдайым. Биз колдоп гана турабыз да, Санжар мырза, сиз кол чаап туруңуз. Эми биз жаш кезде ырдачу элек. Ошо Гүлнур Сатылганова жаныбызда отурат. Ушул ырды жакшы көрүп ырдап калчу элем, эми азыр эстешимче ырдап коеюн. Келиңиздер анда, биз колдоп турабыз. Ой бөлүп карай жүзүңдөн сымбат, ойнок көз курбум, карашың кымбат. Сагыныч эзет сароо кылып, өзгөчөм деймин башкадан ылгап. Оруду жүрөк ок болуп тиген, көзүңдөн сенин жалындап күйгөн. Канчадан мага арзыды экен, бирок сенден башканы сүйбөй. Азаматсыз. Дуэт жаздырып койсоңуз деле болот экен. Гүлнур айым, каршы эмессизби? Үнүн баалап коюңузчу, профессионал катары. Абдан жакшы ырдайт экенсиз. Өткөндө ушу ырдаганыңызды уккам, мен ошол Арзунун эмесин музыкасын берген элем, анан эжекебиз аябай жакшы ырдаптыр. Дуэт ырдасак деле болчу да экен. Гүлнур айым бардыгы менен эле ырдай бербейт, ошол себептен учурдан пайдаланып сизге акырын кошуп койдум. Эптебейсиз деген ойдомун. Рахмат. Жакшы. Анан эле Гүлнур айым, сиз жака өтөлү. Бул үй бүлө тууралуу эмне айта аласыз? Үй бүлөнүн өзгөчөлүгү, башка үй бүлөлөргө салыштырмалуу кайсыл жагына көңүл бурат элеңиз? Негизи көп жылдан бери тааныйм. Ошол Саматтыгы баягы жаңы ырдап чыккандан баштап биз баягы
кандай ырчылар чыгып атат, жашырчылар көз салып турабыз да. Ошол биринчи жанагы берчи мага жарым кашык музыка деген ыр мен чыккандан бери тааныйм. О, эстейбиз азыр. Эсиңизде барбы? Анын музыкасын башкача болчу, сеники башка. Ошол сөзгө бул Алык Осмоновдун сөзүнө жазылган, бирок башка бир мелодия менен ырдап чыкканда бул жигит. Ошондон бери эми көз салып бир жаңы ырчы чыкса көз салып турабыз да. Ошондон бери тааныйм Саматты. Айда менен кийинчерээк тааныштык. Ошо тааныш болгон күндөн баштап ошондон бери мына мамиле куруп келатабыз. Баягы сырттан карасаң суктанаарлык үй бүлө деп айтат элем. Аябай суктанам, себеби экөө дайым ээрчишип жүрөт, экөө тең таланттуу, экөө тең активдүү. Мисалы үчүн эми бүгүн баягы заманбап, азыр заманга жараша ушундай болуп атпайбы, заманыбыз соц тармакта активдүү болуш керек. Анан дайыма постторун окуп турамын. Анан негизи биз Айда экөөбүз өзүбүзчө жолугуп, кээде аябай сүйлөшүп көп отурган күндөрүбүз көп болгон. Анан мен өзүм аябай баягы орусча айтканда хороший слушательмин да, жакшы угуучумун. Анан Айда чындыгында Жакшы айтуучу окшойт анда, бирөөңүздөр айтып, бирөөңүздөр угуп эле. Сонун нерселерди, идеяларды, алдыда пландарды, негизи эле көп нерсе жөнүндө сүйлөшөбүз, сүйүү жөнүндө сүйлөшөбүз. Анан жана тиги атасы да айтып атпайбы, орусчаны жакшы сүйлөйт. Орусча жакшы сүйлөйт чындыгында. Мен кызы угам да. Мен орусча жакшы сүйлөй албайм да. Мен кыргызча сүйлөсөм, ооба деп эле турасыз. Сон. Тура деп эле. Анан так негизи чында таланттуу адамдар. Экөө мына мамасы да айтып атпайбы, экөө чындыгында бири-бирин толуктап турат. Кээде эми баягы үй бүлөдө болот, кээде экөө бири-бирин толуктап дагы, бири-бирин тарбиялап дагы жүрүшөт. Анан эми Ошондо кимисин тарбиялайт, мага кызык болуп атат. Анан кийин ошол жакшы мамилебиз жакшы болуп кеткенден кийин бул мен билип калдым, ушул Айданын туулган күнү экөөбүздүкү бир күндө экен, 1-ноябрда. Анан жылда мен эртең экөөбүздүн туулган күнүбүз мен куттуктаганча мени биринчи келип Айда куттуктап салат да. Жылда. Жетишпей калат. Анан мен айтам да, мен сага барайын деп аткам, же сени куттуктайын деп аткам десем эле, эми сиз деген менден улуус да, мен сизди биринчи куттукташым керек деп. Түндө саат 12-де 1-ноябрга бир 10-15 мүнөт калганда же 20 мүнөт калганда же жарым саат калганда жылда түндө келип мени куттуктайт. Анан эртеси уже 1-ноябрь болуп калат да. Анан сиз куттуктап коесуз. Анан мен куттуктайм, ушинтип баягы жакшылыктарыбызда катташып жүрөбүз. Негизи Самат дагы мыкты жигит. Анан ошентип жакшы күндөрдү чогуу өткөрүп жүргөн күндөрдүн биринде Айда эмеге Турцияга чейин барып келдик. Эки жактарга да барып жүрөбүз чогуу. Анан айтайын дегеним, ошо күндөрдүн биринде мени сиз биздин өкүл апабыз болосуз деп эле эми неофициалдуу түрдө өзүнүн эми мага чейин албетте булардын өкүл апасы атасы бар болсо керек. Жаш өкүл апа кандай болот? Бар болсо керек. Анан өкүл апасы болуп калгам неофициалдуу түрдөчү. Анан албетте эми баягы сиз биздин өкүл апабыз болосуз деген сөздүн өзү эле мен үчүн сыймык. Демек ошол адамды жакшы көргөн үчүн, жакын санаган үчүн жөн эле адамды кое бербейт өкүл апа. Мен официалдуу болбосом дагы, неофициалдуу болсом дагы эжесиндей болуп, өкүл ападай болуп, мамилебиз абдан жакшы. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот. Аппараттын жардамы менен төрөттөн калган кара тактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чыга карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни.
Чай Smart and Rich. Полезное удовольствие. Ардактуу көрөрман, эфирибизди улантабыз. Эфирде КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында кош келиңиздер теледолбоору. Бүгүн бизде конокто Дөөлөт Баковтордун үй бүлөсү. Анда эмесе эми өкүл апаңыз жөнүндө кеп кылдык, эми өкүл балдарыңыз тууралуу кеп кылбайлы, кандай дейсиз? Бул жерде суроо бербей эле мен Санжар мырзаны угат окшойм, келиңиз. Эмне себептен Самат мырза менен Айдайымды тандап алдыңыздар? Убактыңызды арнап келгениңиз үчүн чоң рахмат Айзат сизге. Кете берейинби мен, Эң биринчиден биз Наристе экөөбүздүн жашообуздагы эң чоң ийгиликтерибиздин бири деп эсептейбиз. Ушул өкүл ата менен өкүл апаны биз үйлөнгөндө өкүл ата кылып шайрап алганыбыз. Ачык айталы, болгон эле айталы, жалган сүйлөгөн балдардан эмеспиз. Бул идея Наристеники болгон. Мага жакты, ошол дароо эле өкүл атага чалгам. Мындай кээ бир кыйындар жолугуп алып, мындай чай берип, эме кылат экен да, мен мындай так жүргөн жигитмин, военный. Чалып эле айттыңыз, Алло, салам алейкум, өкүл атам болдуңуз. Болосузбу да деген жоктур. Сиз өкүл атам болдуңуз. Возврайтуйтесь дегендей эле. Ошондо өкүл атабыз болуп калган, ошодон бери эле бактуу болуп сүйүнүп жүрөбүз. Негизде сонун адамдар. Андан дагы эки эсе сүйүнүп атканыбыз өкүл атабыз менен өкүл апабыздын артынан өкүл чоң апалуу болуп калбадыкпы? Ооба. Туугандар байланышып эле. Кимдин өкүл чоң апасы Гүлнур сатылганы болот турай. Тойлорго барып калсам. Чоң апа деп айтпаңызчы, караңызчы, 18 жашта эле жашарып, Гүлнур жа акыркы учурда. Айзат укпайсың, тиги тойлордо жолугуп калсакчы, бул элдин көзүнчө чоң апа деп кыйкырып да маганчы. Уялып кетпай, каякта чоң апа экен, кайсы чоң апа деп бербейсизби? Жок, эми уялбайм деле, бирок ошол сөз мага жагымдуу болот, андан оо деп коем мен дагы. Эзилип кетесиң го ушинтип апа деп атса бирөө. Чоң апа сезгиңиз келет экен да. Буйрса. Андан Нариста айым сизден сурабайлы, эмне себептерден? Демек сиз жүрөгүңүздө сактап жүргөнсүз бул инсандарды карап, таптап жүргөнсүз дегендей, эмне себептен тандадыңыз эле? Биз Санжар экөөбүз сүйлөшүп жүргөн кезде биринчи эле өкүл ата менен таанышканбыз, телевизордон деле көрүп жүрчү. Андан кийин өкүл апа менен эң биринчи таанышканда эле менин жүрөгүмө аябай жакын болду да. Мындай айым катары, ал кезде бир кызы бар болчу, Айелина. Анан кийин эне катары, эже катары аябай көңүлүмө аябай жагып, анан кийин таанышып калдык. Биз үйлөнгөнгө чейин эле 2-3 жолу көрүшүп турдук. Жолуккан сайын эле ар дайым тил табышып, оңоюраак тил табышып кеттик. Эң биринчи эле ошо сүйлөшүп жолугушкандан кийин улуу эже катары кабыл алдым да. Абдан туура акыл насаат айтат, ар дайым туура жолго айтып турат. Андан кийин менин оюм боюнча аябай жакшы өкүл ата, өкүл апа катары көрдүм да. Анан Санжарга предлагать этип сунуштадым. Сунуштаганда эле Санжар макул болуп, анан кийин өкүл ата, өкүл апа ошол себептер менен койдук. Азыркыга чейин Кудайга шүгүр, ортобузда мамилебиз абдан жакшы. Өкүл ата, өкүл апа катары аябай жакшы үлгү ала турган үй бүлөлөрдөн. Биз ар дайым булардан үлгү алабыз. Биз сыймыктанабыз өкүл ата, өкүл апабыз менен. Ошол. Ошондой. Да, канчага чейин мактайт экенсиз деп мен жакшы эле угуп турат, ооба. Негизи эле канча өкүл кыз, өкүл балдарыңыздар бар? Кызып болуп атат мисалы. Биздин бүгүнкү күндө 6 дейм, 6 өкүл балаларыбыз бар. 6-сыныптан унутуп калдым окшойт, по-моему. Ошо 6 өкүл бала, өкүл кызыбыз бар. Андыктан Санжарлар биздин экинчибиз, Жакшы. Мына ушул жерден сиздин үй бүлөңүзгө жакыныраак келе турган болсок, биз Перизат айымды билебиз, өтө таланттуу, өтө чыгармачылыкка жакын, аны менен биргеликте эле үй бүлөнү да кошуп алып кетесиз. Анан профессионалдуу түрдө ырдайм, клип тартам деген оюңуз жокпу? Профессионалдуу түрдө мен мындай жооп берем. Шоу бизнеске аттанбайм, бирок өзүм угармандарым бар. Социалдык тармактарда ошол угармандар үчүн ырдап жүрөм.
ошолорго дагы өзүм дагы ыр жазып калам кээде. Ошол ырларды чыгарып, клип тартып, тартуулайм. Бирок шоу бизнеске аттангым келбейт. Жакшы. Жеңе менен баягы кайын сиңдинин ортосундагы маселе ар дайым Кыргызда бар да бул нерсечи. Анан кандай жеңе сизге айдайым мындай ортоңуздарда келишпестиктер болгон эмеспи? Жеңем бизге үй бүлөбүзгө келгенде мен аябай кичке болчумун. Мага аябай кызыктуу болчу, жеңелүү болгон ошо көшөгөдө отуруп жанында. Анда жеңем аябай жаңы киши болгондуктан мага кызык болуп, кийимдери, көйнөктөрү, образдары аябай жакчы. Ошол карап эле суктанып жүрчүмүн. Андан кийин студент болгондо жашап калдык чогуу биргеликте. Келишпестиктер болгон жок, Кудайга шүгүр. Мен байкемди кандай сыйласам, жеңемди да ошондой сыйлайм. Жакшы. Байкеңиз менен дагы дуэт ырдап жүрөсүз. Азыр жандуу бир дуэт кылып бере аласыздарбы же өзүңүз ырдап бересизби бизге? Аны байкем уруксат берсин, кандай кылайлы? Ооба. Мен мындай бир сунуш киргизейин. Жок, биз чогуу ырдап эле жүрөбүз көп эле. Перизат өзү бир башка чыгармаларын, өзүң чыгармаңды, мисалы автордук чыгармаңды ырдап кой. Презентация кылып кой, жакында чыгат да. Келиңиз анда жаңы чыгарма турбайбы? Презентация жаңы чыгарма даярдап жүргөм. Бул чыгарманы өзүм жазган болчумун, автордук чыгармам. Ырдап көрөйүн. Огармашып көлдүн жегинде баскым келет, канат байлап жылдыз аралап, учкум келет ар бир күнү жанымда дайым, жылуулук берген жарымымды тапкым келет, самап жүрөмүн мен ару сүйүүнү жанат. Жан дүйнөмдө оттой бир күнү карап, издеп келем жалгыз бир сени, жалгыз бир сени, жалгыз бир сени, жалгыз бир сени. Браво! Демесе, Самат мырзанын досуна кезек берели, эртеден бери сизди күттүрүп койдук окшойт. Негизи эле эми Самат мырза менен болгон окуяларды, кызыктуу, эсте калган окуяларды даярдап туруңуз. Сиз ачат окшойт сыр сандыктагы бардык сырларды. Чоң рахмат. Самат жөнүндө өзүмдүн жеке оюмду айтып кетсем, кичинекей кыскача айтып кетсем, мен бул жигит мен үчүн деле көп тармактуу, көп кырдуу десем да болот, эми туура болот го. Ошол бул үй бүлө менен башынан, үй бүлөнүн жаралышынан баштап бүгүнкү күнгө чейин күбөмүн. Буюрса келечекте дагы ошол үй бүлөнүн жакшылыгында күбө болуп жүрөлүк. Ошол бул үй бүлөнү дагы аябай жакшы көрөм. Самат, Аиданы, балдарын дегендей. Ошол анан жакта Айшат апам отурат. Абдан сыйлайм. Айшат апамдарды дагы үйүнө чейин чайын да ичкем Айша апамдын, ысык нанын да жегенмин дегендей. Ошол абдан сыйлаймын, абдан жакшы кишилер. Мен Саматты биринчи таанышканда өзүн эле билчүмүн. Анан Айша апамды тааныгандан кийин уже башка жагындагы мындай кененирээк десем туура болот го. Ошо аябай жакшы таанып, жакын дос болуп жүрөбүз ушул күнгө чейин. Мен бул досум жөнүндө айтып бир-эки уруксат берсеңиз эки сөз айтып өтөйүн. Бул айтканда эле жакын досубуз болот. Ошо биздин үй бүлөгө негизи жакын аябай. Анан дагы бир ошол өтө бир кызыктуу нерсеси, ошо биздин менин ошол инимдин уулу бар. Анын аты Акчигит. Андыктан ошол атын болсо ошо мен досумдун атынан койгонбуз. Негизи биздин Чыңгыз уулубуз, азыр буюрса да өзүнөн интервью алабыз го. Ошол досубуз Чыңгыздын атын Акчигит деп коелу дегенбиз, бирок Чыңгыз уулубуз Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө 12 декабрда төрөлүп калып, ошо Акчигит кое албай койгонбуз да. Анан жарым жылдан кийин ошол инимдин уулу төрөлүп, анан ошо жеребьевканын артынан атабыз өзү баягы ыйгарып, мынакей мен вариантым Акчигит болсун деп, анан аягында
ошо ийним чыгарып ошо ак жигит бойдон калып бүгүн баягы бул өзүнүн ысмы дагы өзү дагы биздин үй бүлөгө өтө жакын адам. Ошон үчүн бул жерде бул жигиттен башка мен адамды көрө алган жокмун, чын айтсам. Анда мына ушул темабызды улай эле, Чыңгыз мырза деп калбадыңызбы? Үйдүн мырзасына кеп бербейлиби? Өзгөчө даярданып 2 сааттык убактымды алып койдуңар деп эртеден бери отурат. Кечирим сурайбыз, Чыңгыз, сен 2 сааттык убактыңды алып койгонуңуз үчүн. Таанышалы. Чыңгыз, канча жаштасыз? 8. Келечекте ким болгуңуз келет, Чыңгыз? Ветеринарым. Азыркы жигиттер президент, анан дагы космос деп айтса, сиз ветеринар деп өзгөчө тарбия экен, Айдайым? Чыңгыз очень добрый мальчик. Я вот каждый раз хочу подчеркнуть, что я не видела ни одного наидобрейшего человека, в своей жизни. И мне нравятся его мысли, мне нравятся его мечты. Он говорит: мам, я хочу быть ветеринаром, я хочу помогать животных лечить, я хочу бабушке, моей маме, у нее получается рука, не до конца работает, и была травма, и он всегда говорит, что: Инешка, я тебе руку, однажды там починю. Даже были моменты, когда он уезжал за рубеж, и каждый раз спрашивал: мама, можно ли купить Инешке руку, чтобы вот она работала. Азаматсың, Чыңгыз. Мен бул ситуацияны Айдайым эмеге окшоштуруп кеттим. Апа, мен сизге алтын алып берем, сизге цепочка алып берем, ушул айымдарды кандай болсун деп. Бул сапат мүмкүн атасынан өткөн сапаттыр, Чыңгыз, азаматсың. Кайсыл жаныбарды жакшы көрөсүң? Животного, которое я тебе подарю. Айтпер, балам, давай, говори. Санжар мырза эмне белек берди эле? Хомяк. Живого хомяка, чунгарского, да? Салам, Кыргызстанда Мен- хомяктар. Мен ушул боюнча бир кыскача бир окуя айтып өтөйүн. Биз карантин убагында баягы үйдө отуруп калдык да, баары бири-бирибиз менен жакшыраак таанышыпчы. Анан бир күнү баягы апасы мындай бир инициативаны көтөрдү. Түн болуп саат бир түнкү 11 же 12 анан мынтип атпайбы. Келели бир опросник кылбайлыбы депчи, кимдин кандай бири-бирибизди канчалык жакшы билет экенбиз депчи. Анан ошол сиз айтмакчы ошол эң жакшы көргөн жаныбарың дегенде биз айтып баштадык Чыңгыздыкынчы. Бири-бирибиздикин билет экенбиз, Чыңгыздыкын айтып баштасак такыр таба албайбыз деп. Такыр таба албайбыз, издеп атабыз. 10 мүнөт өттү, 15-20 мүнөт өттү. Жаныбарлардын баарын айтып бүттүк. Анан аягында: папа, это же очень легко. Всего лишь 4 буквы депчи. Как это, кандай? Башталышы В. Я говорю: волк дегенде мындай издеп атасыз. Аягында билесиңер эмне деген сөз экен? Всех. Көрсө ушинтип жаныбарлардын баарын жакшы көрөт экен. Жүрөгүң кенен жигит турбайсыңбы? Жүрөгүң кенен жигит турбайсың. Я пообещала, если Чингис окончит медицинский факультет, потому что, чтобы стать ветеринаром, нужно как минимум окончить с отличием медицинский факультет, то мы в дальнейшем обязательно с папой поможем построить замечательную клинику, в Кыргызстане, что это будет номер 1 клиника. И Чингис Мырза будет лучшим ветеринаром в Кыргызстане. Хомяктар жакшыбы? Жашап атабы? Эмне тамак бересиң хомякка? Корм. Көрсөтүүбүздү колдоп мына ушул эфирге чыгууга көмөктөшкөн өнөктөштөрү тууралуу сиздерге айта кетели. Smart & Rich компаниясы менен биргеликте жагымдуу атмосфера жана ошондой эле ден соолугуңузду бекемдегиңиз келеби? Анда Smart & Rich компаниясынын чайларын жана кофелерин ичкенди унутпаңыз. Жакындарыңыздын, апаңыздын, эжеңиздин, айымдардын жакшы көргөн белеги албетте алтын же күмүш. Алып берүүнү кааласаңыз, Беренгол ювелирдик борборун сунуштайбыз. Дареге Үсенбаев 106 көчөсү, Совет жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде. Кош келиңиздер, долбоорунун өзгөчө татынакай, сулуулукка кам көргөн өнөктөшү Мерим Давлетованын косметологиялык борбору. Кыргызстанда косметологиялык борборлордун эң чоңу жана ошондой эле мыкты адистер иштешет. Бир гана Кыргызстанда эмес, башка мамлекетте адистигин тастыктап келген Мерим Давлетованын косметологиялык борбору сиздин сулуулугуңузга кам көрөт. Кош келиңиздер, долбоорун эфирден көрбөй калдыңызбы? Эчтерсе эмес, бизди YouTube каналдан дагы көрсөңүз болот. Лайк басыңыз, комментарий калтырыңыз. Биз үчүн өтө сыймыктуу болот.
Кезекти Айлинага берели. Айлина, айтыңызчы, келечекте ким болгуңуз келет? Ну, в будущем я, наверное, хочу стать врачом. Мне подала эту идею мама, потому что я люблю биологию, я участвую в олимпиадах по биологии, и так как биология связана с медициной, вот, наверное, в будущем я хочу стать медиком. Вот. Кызым, а как ТикТок? Или ты Это будешь, же хобби, или ты будешь параллельно можешь заниматься. самым популярным медиком в ТикТоке, Я да? буду в больнице танцевать тикток. Азыр ТикТокто деле атайын форма менен мисалы докторлор жакшынакай ТикТок тартып просмотрларды көбөйтүп атпайбы, туурабы? Параллельно иштей беребиз, акча таап, ар жагынан ТикТокто да иштей берет экенбиз. Анан эми буюрса сиздердин династия буюрса оорукана, врач жагына өтүп кетет экен да, чыгармачыл тармакта мүмкүн үчүнчү мырза чыгармачылыкты улантабы деп ойлоп калабыз. Анан айтыңызчы, Айлина, негизи эле үйдө ким менен көбүрөөк сырдашасыз? Апаңыз мененби же атаңыз мененби? Ну, больше дома я, наверное, общаюсь с мамой, так как у нас дома маленький братик, и мама чаще всего бывает дома, смотрит за ним. Вот. А папа у нас работает, трудится постоянно, поэтому, ну, наверное, больше всего с мамой. Жакшы. Анда эмесе ардактуу көрөрманым, эфирде кош келиңиздер долбоорун дагы деле улантуудабыз. Бизди мына ушул программанын алкагында бойдоктор көрөт, жаңы үй бүлө кургандар көрөт. Сиздер тараптан кандай мына ушул 16 жылдын аралыгында тажрыйбаңыздардын негизинде алган кандай сапаттарды баса белгилеп кетет элеңиздер? Кандай кеңеш берет элеңиздер жаштарга? По моему мнению, все-таки базу большую дают наши родители. Почему? Потому что вот я очень благодарна Богу и у Самата с его стороны. Прежде всего, ролевую модель играют родители. Почему? Потому что для нас это большой пример. То есть они показатели того, что несмотря на трудности, на время, они вместе, они смогли сохранить семью, воспитать достойно родителей, стоять рядом всегда, быть достойными бабушками и дедушками. И в моей семье мои родители больше 50 лет чогу, да еще говорю, им по 72 года, и вот они вместе до сегодняшнего дня. И в каких-то моментах, то есть вот это очень дает большой, как сказать, стимул. То есть мы, оглядываясь на своих родителей, понимаем, что они прошли огонь и воду, что они прошли огонь и воду, медные трубы, и мы что, ну, как бы, ну, бывает, конечно, какие-то ылды, то есть где-то что-то бывает, конечно, но им... Оплошности, о которых нет, можно забыть. да, нет. Нет, бывает, конечно, какие-то ситуации сложные в жизни, но я вот хочу подчеркнуть, что благодаря нашим родителям мы стараемся как минимум подражать им. И благодарим за их воспитание, потому что каждый раз, например, если какие-то, ну, случаются какие-то события, например, я вот помню, у нас диалог был, и мне Апа сказала: вы знаете, говорит, вы сейчас настолько молоды, и счастье у вас вот прям, помните, как вы сказали, Апа, перед глазами, да? Но вы можете вы можете это потерять, но спустя какое-то время понять, что вы очень счастливые люди. То есть постарайтесь как бы не в силу эмоций, а в силу разумности. То есть очень такие мудрые советы она дала, что я очень это хорошо запомнила, что надо ценить то, что имеется на данный момент. Вот. Это как бы я хочу подчеркнуть то, что родители, видите, мы же в полных семьях родились, это тоже как бы очень большую роль сыграло. И к чему я это сейчас говорю? О том, что, будучи матерью 3 детей, я понимаю, какую ответственность я несу уже перед своими детьми, потому что для них мы тоже ролевая модель семьи. На нас они будут ориентироваться на нас. И если мы сможем пройти руку об руку до финиша, постареть вместе, как говорится, то родители, наши дети будут как минимум равняться тоже на нас. Это, ну, очень важное, базисное такое, очень важное, то есть фундаментальное, то, что родители нам передают. Ну, а следующее, то есть это уже советы мудрые. То есть я тоже очень благодарна маме, которая
жизненным своим опытом делясь со мной, кызым, где-то надо промолчать, где-то нужно глазки закрыть, где-то нужно согласиться, где-то нужно сказать, сеники ли тура, но можешь сделать по-своему, но позже. Я извиняюсь, а вот когда тебе такие советы дают, ты как-то их слышишь? Или в одно ухо зашло, в другое вышло, или как? Диана, ну благодаря этому 15 лет же вместе этим советом. Ну, ясно. Сизди вариантыңыз бойынша. Мен вариантым бойынша. Эми, бул айдан айтканда эле чындык бар. Андыктан мен ошол сиздин сурооңузга кайрылып келе турган болсом, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн жолу болот экен. Андыктан биздин ошол жолубуз, биздин моделибиз, биздин системабыз ошол үй бүлөгө туура келет дегенден алысмын. Андыктан ошол эми ар бир адамзат эле өзү акыл эси бар, адекваттуу болсо керек. Ошол өзүнүн жакындарын көрсүн, кимден кандай үлгү ала алат, ошону көрүшсүн, байкашсын. Андыктан ошонун баарын көрүп карап, ар бир адамдан эң жакшысын тандай билип, ошону үй бүлөсүнө баягы колдоно билсе, туптура айтасыз, колдоно билсе, ошондо гана ошолордун түшүнүгүндө эң ошол идеалдууга жакын үй бүлө болот экен да. Андыктан бирок баягы өтө эле мындай, кандай десем, эми жашоону ачууччундук деп коет. Ошон үчүн баягы ар дайым ар кандай ситуациялар болуп калат. Эми ага биз кичине туруктуу болушубуз керек. Характерлерибиз бар ар бирибиздин. Ага дагы бир аз сабырдуулук болушубуз керек. Негизи ошонун баары келгенде жакшылыгы, жамандыгы, сүйүүсү дагы бар, кес-кесте жаман көргөнүң дагы бар. Андыктан ошонун баары келгенде ошонун баары жашоо, ошонун баары баягы кыскача айтканда махаббат деп коеюнчу. А еще я обратила внимание, что на самом деле очень важно найти в паре именно соратников. То есть, чтобы быть в тандеме. Не зря же говорят, что муж и жена, они, если смотрят, у них одна цель, то есть это намного гармоничнее, нежели... То есть они могут быть абсолютно разными, но самое главное, чтобы был тандем. То есть я, например, вот с Саматом, я четко понимаю, что он мне друг, партнер, родственник. То есть вот на самом деле, потому что уже столько лет, и ты понимаешь, что уже роднее человека нету, отец наших деток, на которых, тем более дети равняются на папу. И, ну вот, да, мне кажется, хорошо быть друзьями, прежде всего. Да, друзьями, мне кажется, прежде всего. Хорошо быть друзьями иногда. Жакшы, соңку суроолордун бири One Travel программасы менен канча мамлекетти кыдырып келдиңиздер? One Travel программасынын алкагында биз бүгүнкү күндө 15ке жакын өлкөгө бардык. Бирок бул өлкөлөрдүн көбүнө биз ушул бирден көп жолу барганбыз. Баягы бир аз ошол опытный путешественник катары бардык деп коелучу. Бир жолу көрүп келгенден кийин гана кайра барууну туура көрдүк. Азыр ошол пандемияга байланыштуу бир жылдан бери эч жака чыга элекпиз, бирок Кудайга шүгүр программаларыбыз кетип атат, бар. Архивде баягы программаларыбыз бар дагы эле. Жакшы. Планда дагы кайсы мамлекеттерге барууну каалайт элеңиздер, эгерде мүмкүнчүлүк пандемия ачылып кала турган болсо? Негизи ушу пандемияга чейин биздин пландарыбыз бар эле, шорт-листибиз бар эле. Алардын арасында Япония турат азыр, анан Грузия турат. Анан да бир-эки өлкөнү бир караштырып атабыз. Негизи ушул Кыргызстанга туристтик жагынан кайсыл өлкөлөр мына жакыныраак болот, ошолорду караштырып, ошого жараша бара алып атабыз. Анда сапарыңыздар байсалдуу болсун дейли, ар дайым мына ушул өмүрдө дагы, жумушта дагы ар дайым бири-бириңиздерге дос болуп, телевиденияга, жумушта ар дайым жакшы нерселерди жасап жүрө бериңиздер. Ардактуу көрөрманым, өзүңүз көрүп тургандай эле, убакыт деген ушундай учуп кетет экен. Ушунчалык кызыктуу программа болгондуктан, ушунчалык кызыктуу окуялардын негизинде 1 саат дагы соңуна келип жетип калды. Ар бир көрөрманыбызга чоң рахмат айтабыз дагы. Келген конокторубузга өнөктөштөрүбүздөн белектерибизди тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Самат мырза, тилекке каршы сизге жок, бирок үйдүн кожойкеси катары ай дайымга белектерибизди бере кетели. Компаниясынан пайдалуу чайлардын топтому. Сиздерге куру кетпей. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот.
аппараттын жардамы менен төрөттөн калган каратактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чоң карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Ардактуу көрөрманым, бүтүндөй Кыргызстандын абалы биздин кичинекей кымындай болгон үй бүлөдөн башталат экен. Башталат баары майдадан, байкабай таанымайда да. Үй бүлөбүздө сүйүү, махабат ар дайым жылуу атмосфера боло турган болсо, Кыргызстандын сөз сөнүгөт. Үй бүлөлүк баалуулуктарды биринчи орунга койгон Кош келиңиздер теледолбоорунун биринчи сезону соңуна келди. Соңку программа сиздер менен коштошуу кыйын болуп турат, бирок экинчи сезондо амандашканга чейин. Кызматыңыздарда сиздерди ар дайым сүйүп урматтаган кызыңыздар Айзада Жамгырчиева болду. Жакшы туруңуздар, жай туруңуздар. Экинчи сезонда амандашканга чейин бар болуңуздар.